2025 жалпы республикалык тестирлөөдө 54 окуучу эң жогорку пайга ээ болуп, алтын сертификатка татыктуу болду. Быйыл эң жогорку балл 242 болуп, бага Бишкек шаарындагы номер 70 мектебинин бүтүрүүчүсү жетишкен. Мындан сырткары Бишкектеги номер 61 мектептин окуучусу Акниет Кенжегулов 232 балл алып, өлкө боюнча эң жогорку упай алган окуучулардын катарын толуктады. Ошо аябай кубанып жатам. Себеби жыртыны жазганда мен жаман жаздым го деп ойлогом. Анткени 1-2 катаны таап, өзүмдү бир аз жаман сезгем. Бирок алтын сертификатка ээ болгонду укканда аябай кубанып сүйүндүм. Негизги максатым бул ошо алтын сертификат болчу. Себеби жакшы илим алуу үчүн жакшы университетке тапшырганга ошо максат койдум эле, жакшы университетке тапшырганды. Кенжегулов жалпы республикалык тестирлөөгө атайын курстарга дагы барып, үйүнөн өз алдынча дагы даярданган. Интернет, китеп, максат 3 негизги куралы болгон. Мен негизги мотивациям бул жакшы илим алуу деп ойлойм. Себеби мен ата-энем дайыма мага жакшы илим алыш керек, илимдүү болуш керек деп насаат айтышат. Анан ошондуктан мен жакшы бир окуу жайга өтөйүн деп жыртыны жакшы жазганга аракет кылдым.